Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун 2018 жылдын июнь айында буйругу менен коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл жүргүзүү башкармалыгында атайын жарандардын кайрылууларын кароо бөлүмдөрү түзүлгөн. Жарандардын кайрылууларын кароо багытында биздин башкармалыкка 2300дөй арыз даттануу түшкөн. Арыздардын көпчүлүгү бул жер маселеси менен, шаар курулуш жана архитектура менен байланышкан, ошондой эле эмгек жана турак жай маселелери боюнча түшкөн. Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун 2018 жылдагы 8 июндагы 23П сандуу буйругунун негизинде аталган буйрук менен жазык жана жарандык сот өндүрүшү чөйрөсүндөгү кайрылууларды кароо бөлүмү түзүлгөн. Бул бөлүмдүн түзүлүшүнүн негизги максаты кайрылуулар боюнча иштин сапатын жана натыйжалуулугун жоготуу болуп саналат. Арыз даттанууларды кароо тартибин жакшыртуу максатында биздин башкармалыкка 4700 арыз даттануу келип түшкөн. Түшкөн арыздын жалпы санынан 1500 арыз каралып, 291 арыз канааттандырылган. Ар бир арыз кылдаттык менен текшерилип, керек болсо жерлерге чүгүү менен каралып атат. 2018 жылы прокуратура органдарына жарандардан 38954 кайрылуусу келип түшкөн. Башкы прокуратуранын бөлүм жана башкармалыктардын жетекчилери күнүгө жарандарды кабыл алышат. Жалпысынан 11 айдын ичинде прокуратура органдарынын жетекчилери тарабынан 7026 жаран кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Өткүрбек Асылбекович тарабынан жумасында бир жолу графикте белгиленген күнү жарандарды жеке кабыл алат. Жеке кабыл алууда жазуу түрүндө түшкөн кайрылуулар башкы прокурордун контролуна алынып, кароосу башкармалыктарга жана бөлүм башчыларына тапшырылат. 30 жылдан бери чогулткан оокаттарымды Тамбаева деген жаранга алданып калдым. Мүлкүмөн ажырап, анан без ведома меня подругасына оформить этип, ушул күнгө чейин мүлкүмдү өзүмө кайтара албай келгем. Башкы прокуратурага арыз менен кайрылып жардам сурагам. Темирбаев Азат өз көзөмөлүнө алып жардам берди. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жаран Аралбаева арыз менен кайрылып, буга чейинки жүргүзүлгөн укук коргоо органдарынын текшерүү материалдары алынып, ал текшерүүлөрдө өтө көп кемчиликтер жана жетишпестер аныкталган. Чүй облусунун прокуратурасына кошумча текшерүү үчүн тапшырма берилип, кошумча текшерүүнүн жыйынтыгы менен кылмыш козголгон. Бүгүнкү күндө кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. В 2017 году на моего брата незаконно возбудили уголовное дело с целью рейдерства. Сотрудники силовых ведомств предложили выплатить $52 000. Нам начали вешать чужое преступление. После отказа моего брата водворили в СИЗО. Нас принял генеральный прокурор Өткүрбек Асылбекович. Генеральный прокурор сказал, что всесторонне и объективно проведет проверку, поручил своим сотрудникам 8-му управлению, которые провели проверку, все выявили, все нарушения, которые были допущены. Жарандар Попридухина менен Жафаровду жеке кабыл алуудан кийин аларга карата козголгон алдамчылык фактысы боюнча кылмыш иши биз тараптан кылдаттык менен окулуп чыкты. Тергөөдө келтирилген кемчиликтер орун алгандыгы такталды. Ошол себептен кылмыш иштин тергелиши экономикалык кылмыштарга каршы кызматтын тергөө башкармалыгына тапшырылды. Кылмыш иштин жагдайы боюнча айыпкерлер Попридухина менен Жафаровдун баш коргоо чарасы 2018 жылдын 23 ноябрда Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту тарабынан өзгөртүлдү жана алар сот залынан камактан бошотулушту. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан жазык процессуалдык кодекс 34-беренесине ылайык кылмыш иш боюнча көрсөтмө берилди жана тергөө амалдары биз тараптан көзөмөлгө алынды.